Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандык жердеш мекендештерим. Менин аты жөнүм Чыңгыз Капаров. Урматтуу мекендештер, мынакей бүгүн үгүт иши саат түнкү 12-де токтойт. 2 күндөн кийин бүрсү күнү послезавтра 10 сентябрда шайлоо болот. Жогорку кеңешке бир мандаттуудан Ленин районунан, Бишкек шаарынын Ленин районунан. Ошол боюнча кайрылам дедим, туугандар. Көчө дебатка чакырды, бардык. Тилекке каршы көп айтып атат, ар кандай айтып атышат. Эми ооба эмоцияга берилди, мына жерден башка болду. Урматтуу мекендештер, жердештер. Эмне үчүн эмоцияга берилдим көчө күнү? 1 саат калганда келгиле деп чакырган. Мен ошого баратканда мага өйдө жактан чалды 1 саат калганда. Катуу кетпе, сен үй камагындасың, кайра катуу кетсең камаласың шайлоо бүткөндөн кийин. Эгер өтпөй калсаң дешти. Айла жок. Көп нерсени айтканга туура келбейт экен. Менин да акыбалымды түшүнүңүздөр. Ушинтип коркутуп атса, буту колуңду тушап атса, оозуңду жаап атса, анан кантесиң? Ооба, ошол жерден давление болдум, бет башым кызарып да чыкты. Андан сырткары ошол телевидениеге киргенде ачык эле айтты журналист. Сизди биринчиге коюп койдук деди. Менин номурум акыркысында болчу. Чучугулактан тийген дебаттан дагы мына меники 19 экенин баарыңыздар билесиздер. Тилекке каршы ошол жерде Эркин Бөлекбаев талап кылды, бирок болгон жок. Анан ошол мени тосуп алган, эми атын айтпай эле кой, мен тааныбайт экенмин ал журналистти деле. Бизге ушундай тапшырма келген, Чыңгыз Капарович, тарынбаңыз. Сизди давление кылат, бизде тегеретип суроо берчи, жок, сизге башында суроо берет, биринчи бере берет. Кыскасы сындырганга аракет кылат, жооп бербегенге аракет кылыңыз. Деди, мен 1-2 жолу жооп бербей турдум. Туура. Андан сырткары кирип атканда Руслан Тагаев менен Жамалбек Ырсалиевке жолуккам, алар күтүп туруптур, тозуп сүйлөшүп, суроо бербейбиз бири-бирибизге деген. Макул дедим. Карап турсам, дебаттын кызыгы жок болуп кетчи дей. Анан ошол жердеги кемпирабад боюнча бизде көп адвокатыбыз бар, укук коргоочуларыбыз. Алардын ичинде ушул адвокат болуп аткан Эркин Касымович Бөлекбаев да коюп атат. Мурунда койду эле, экс-депутат. Мен ошолорду камчылап коеюн мыйзам менен. Кичине кызуу болсун дебат деп айла кеткенде сүйлөдүм. Негизи ошол жерде журналисттер айтты, сизге атайын даярдалган. Ал жерде эң жашы күчүүсү да мен болчумун. Номурум дагы меники акырында болчу. Тилекке каршы Тагаев менен, Руслан Тагаев менен Жамалбек Ырсалиевди атайын артка коюп, бизди башына коюп, баягы алар оюн жыйынтыктап, анан бизди туурап сүйлөгүдөй кылгандай кылып даярдап коюштур. Аны жашыруу журналист өзү айтты бизге. Сиз сүйлөбөй эле коюңуз. Анткени сизди кысым болот, деди. Ушундай туугандар. Анан эң кызыгын айтайын, эми чалуу коркутууну айттым, урматтуу мекендештер. Эми аны убакыт таразалайт өзү. Чынында эле кыйын экен. Болгону ошол жерде алар үй камагында адам эмес, ошолорду кичине суроо берсин деп камчыладым. Анан телевидениеге барганда журналисттерде кызык экен, эми КТР бул элдики, мамлекеттики, элдин эсебинен айрылып жашайт. Туугандар. Мага байланышпай турсаңыздар, чалбай турсаңыздар. Эми энергетика жөнүндө суроо берет, башка жөнүндө суроо берет. Туура, системаны алмаштырыш керек экен деп айттык барыбыз. Эмоцияга берилген убактым болду. Эми мен министрликке бараткан жерим жок да, туурабы? Энергетика министри же билим министрине бараткан жокмун да. Мен мыйзам чыгаруучу органына баратам. Жогорку кеңешке, ажемге албетте мыйзам жаза турган, сүйлөй турган адамдар керек. Күрөшө турган адамдар керек. Эми аны эл өзү таразалап алат. Урматтуу жердештерим, тилекке каршы бизди кызып атат. Аны баарыңыздар билип турасыздар. Кыскасы 2000 ушул жылдын 10 сентябрында 2023 жылдын таза адамды шайлабасаңыздар, чындыкты талап кылган. Анда биз кандай мамлекетте жашап каларыбызды айта албайм. Ошол жерден Эркин Бөлекбаев жана Мурат деген байке, фамилиясын унутуп калдым. Ошол Жамалбек Ырсалиевди ачык айтты. Руслан Тагаевди Ташиев колдоп баратат, керек болсо бизди чакырыңыз деп Эркин Касымович кайрылды. Бул чындык. Аны баарыңар көрдүңөр.
ошол Руслан Тагаевтар болуп сырттан сүйлөшкөндө тийишпе дегенде мен баягы акча подкуп болбойт, анан аны муну дегенде жиним келип айттым, эмоцияга берилип кетипчи. Эми чынында эле бышырып койгон этикабы, ошол жерден кысып атса баарын, кирип баратканда эле эскертип атса, мен биринчисине койгондо макул дедим, унчуккан жерим жок. Ал талаптарың аткарылбайт деди Эркин Касымович да ал жерде журналисттер. Алар деле көбү 80% жетекчилер, катарда журналисттерде күнөө жок, бүтүп калыптыр да. Мунун баарын иллюстрация кылыш керек экен, 80%. Урматтуу мекендештерим, жердештерим, эгер ушинтип эле мына Тагаев азыр Ак Ордодон башкадан мен 2-3 күн мурун эле уккам, паспорттарды ксерокопия кылып чыгарып атат дегенденчи Тагаевдин агитаторлору. Эми укук коргоо органдарына айтам, мына бүгүн да байланышып тилиң тарт деп атат. Эми ушул уят да. Биз кайда барып жашайбыз эгер мындай болуп атса? Ошолорду подкуп кылат турган болсо, ошол акчасы бар Тагаев таңдыгыла, бийлик жардам берип аткан Ырсалиев таңдыгыла, Самаковдун баласынын аңдыгыла, мына ошолорду да акча. Бизде кайда акча? Эми ошол мактаган эки өкмөттө иштеди, эки аким. Бирөө 1-Май район акими болду Ырсалиев Жамалбек, бирөө Ленинский район акими болдум деди. Мен жогорку кеңеш жөнүндө суроо берген жокмун. Өкмөттүн мүчөсү болуп, өкмөттө, өкмөттө иштеген, аткаруу бийлигинде иштеген адамдарга суроо бердим. Канча өкмөттүн мүчөсү бар десем билген жок. Эми бул атың ким деген эле сыяктуу суроого анан аларды бир билимдүү ойлойсуңар. Уят иште кайдагы немени айтып кетишет. Эсиңиздерде барбы? Өмүрбек Чиркешев депутат кезинде Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин телохранители ички иштер министри болгондо Улан Исраилов беле атын утуп калдым, фамилиясын. Өкмөттүн канча мүчөсү бар дегенди да билбей койгон. Анан Килейген районунун, Бакыйган районунун эки акими канча өкмөттүн мүчөсү бар экенин билбейт. Эми мен жогорку кеңеште канча комитет бар деп сураган жерим жок да, туурабы? Өкмөттө иштеп кеткен адамдардан сурап атам. Анан алардын доконцалары ошол эле Тагаевдин, Ырсалиевдин Фейсбукта түз эфирде отуруп ар кимди шыбап атышат. Эми алар аман эле болсун. Мен аларды кемчөнтөйдөлөр деп айтып коем, кемчөнтөйлөр да, кем акылдар. Мына ошол мени коркутканын ошол жерде Санжар Тилеков дейт, кимиси дейт, Чыңгыз сен чыккан жериңе киресиң деп отурат. Ооба, балким мен шайлоодон өтпөй калсам кирип кетишим да мүмкүн. Тил кыска болду көчөгөн. Эмоцияга да ошон үчүн берилдим, чыдабай кетип. Мына эми ошол биздин дебаттын YouTube каналдагысын көрүңүздөр. Мурункуларын көргүлө, мурункуларын 3000, 2,5 миңден ашпаптыр, 6000ге чейин. Биздик 11 миңден ашып кетти бир күн ичинде. Көрүүчү. Неге муну айтып жатам? Себеби эл адилеттүүлүккө, чындыкка суусап калыптыр. Калыптарды уккусу келбей калыптыр. Мен сиздерге айды алып берем, күндү алып берем деп айта албайм. Мен чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн мыйзам менен гана иштейм. Иштебеген жетекчилерди мыйзам менен гана камчылап иштете алам. Аженге талаш тартышкан кишилер дагы айтам. Анан Чыңгыз урушчак экен, башка экен дейт. Анда оозун ачкан, кнопка баскандарды алып баргыла. Чыңгыз буйрса шайлоодон өтүп барып калсаң кызыктуу болот. Туура. Мадумаров жок, кызыксыз. Туура. Туура, рахмат. Сиздер колдоп бере бериңиздер. Эми эртең агитация биз түнкү 12ден кийин кылганга болбойт. Бүттү. Бирок мыйзамдуу агитатор меники жок. Каалаган эл каалагандай кыла берсеңер болот. Кимди колдогондор, колдоочулары. Эгер мыйзамсыз агитатор болбогондон кийин, официалдуу агитатор болбогондон кийин каалаганыңыздар колдоп сала берсеңиздер болот. Ага мыйзам жол берет. Менин мыйзамдуу агитаторум жок. Башкаларында мыйзамдуу агитатор эртең агитация кылганга болбойт. Ал мыйзам бузуу болуп эсептелет. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз чынбы, калпы билбейм. Президент Садыр Жапаров айтыптыр, Нуркожоевич. Аралашпагыла, таза шайлоо болсун деп. Туура. 80ден ашык силердин кнопка баскычыңар бар. Эгер ошентсе, анда президент туура айтат. Эгерде сиздин атыңыз жамынып атабы, Руслан Тагаев, Ташиев колдоп барат деген элдин баары айтып атат. Көчө Эркин Бөлөкбаев айтты. Эми урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизден сураныч.
Эми сиздин бул бир адамды колдоп баратышыңыз өзүңүзгө деле аброй алып келип бербейт. Ушуну токтоп турсаңыз, азыр астыңыздагы иштеген сотрудниктер ошону коргоп баратканын элдин баары эле айтып атат. Аны сиз жакшы билесиз деп ойлойм. Же билбесеңиз көзөмөлүңүзгө алыңыз. Ошондо силерге ишенет. Таза шайлоо өткөрүп бериңиздер. Эми бир райондон таза шайлоо өткөрүп бере албасаңыздар, анда билбейм. Сиздерден бир калыстыкты, чындыкты, мыйзам менен иштешиңерди суранып кетет элем да. Камчыбек Кыдышаевичтин иниси мени жакшы тааныйт, жогорку кеңештин депутаты, урматтуу Шайырбек Кыдышаевич Ташиев. Агасы, сиз мени жакшы тааныйсыз. Ошол агаңыз камалып жүргөндө мен алдыңкы сапта сиз экөөбүз сүйлөп жүргөнбүз. Мага бут тосуусун токтоп туруп, агаңызга бир айтып эскертсеңиз. Эми адам болгондон кийин кичине жакшылыкты да биле жүрүш керек адам, туурабы? Бүгүн дагы байланышты. Көчө дебатка барсам да байланышып атышат. Тилиң так сүйлөбө деп. Ошон үчүн мен сүйлөбөй өткөрүп деп турдум. Журналисттер өздөрү айтып атты. Өткөрүп, сүйлөбөңүз деп. Биринчиге коюп койду, сиз атайын. Менин номурум акыркысы болсо дагы болбой биринчиге коюп койду. Эми кантип болсун ушул эми? Элим айланайын. Туугандар, кайдыгер Карабай эртеңки шайлоодо, 10 сентябрь, мына 2 күндөн кийинки боло турганда, туура адамды тандаңыздар. Балдарыбыздын келечеги үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн, түрмөдө бейгүнөө жаткан адамдар үчүн, тентиген элибиз үчүн, тентип кетти элибиз. Канча жылдан бери өзүңдүн үйүңөн кеткен артык, башка жака кеткенден артык кордук барбы? Жок. Биз жырганыбыздан сүйлөгөн жокпуз. Эгер өтпөй калсам мен мындан кийин сүйлөбөйм, өтүп кетсем жогорку кеңештен сүйлөйм. Себеби биз үй камагындабыз. Кээ бирөө бош жүрүп айта албай атат чындыкты. А бизге мыйзамсыз айып коюлган. Бишкектен чыга албай отурабыз. Үгүт кылганга дагы эл топтолгон жерге бара алган эмеспиз. Болбойт мыйзам боюнча. Эгер жогорку кеңешке барсак автоматтык түрдө акталабыз. Дагы талап кылып чыгабыз. Жана мыйзамсыз камалгандарды. Сиздерден сураныч. Ушуну көзөмөлгө алып, бүгүн сүйлөп алайын дедим. Себеп бүттү, мындан кийин эгер өтпөй калсам автоматтык түрдө токтотобуз сүйлөгөндө. А өтүп кетсек, жогорку кеңештен анда көрөсүздөр, кандай иштеп, кандай талап кыларыбызды, кандай сүйлөрүбүздү, кандай мыйзамдарды жазып чыгарыбызды. Мен калп айта албайм. Мен пенсияңды мынча кылып берем, пособияңды мынча кылып берем, сайлыгыңды оңдоп берем, анан тигин тигинтем деп. Баргандан кийин результатты иштегенде көрөсүздөр. А бүгүн жөн эле жомоктун баарын айтып барып, эртең калпычы эл алдында болгум келбейт. Себеби 2,5 жылдан кийин келесиң кайра эл алдында. Эртең эле өтүп кеткенден шермендей болосуң, унчук албасаң. Маганын кереги да жок. Каалабасаңыздар шайлабаңыздар, кааласаңыздар добуш бериңиздер. Менин бюллетендеги номурум 19. Аты жөнүм Чыңгыз Капаров, урматтуу мекендештер. Бирөө да келип бетим айта албайт. Ар жакта экранда жамандап отурушат кээ бирөө. Жана доконцалар дейбизби, же башкаларды колдоочулар дейбизби? Аман эле болсун. 200'дү силерсиңер. Коррупциясы бар, башкасы болсо айтасыңар. А бизди эмне деп айтасыңар? Тилинен башка эчтекеси жок дейсиңер. Мээсинде бирдеме бар адам тили сүйлөйт, болбосо сүйлөбөйт. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, 6 ай отурган, март айында келген болуш керек, мен камакта кетти. Билим министри. 6 айдын ичинде кетти. Элестетип көргүлөмү? Жаманбы, жакшыбы, бир аз иштеш керек болчу. Эми аны өзүңөр таразалап аласыңар. 6 айда эмнени кылат? Ал уктап түш көрүп эле кайра кетти. Эми ушинте берсек билбейм. Мен башка министрликтарды айтып атам. Кээ бирөөнүн иштей албаса туура алыш керек. Бирок алып барып должность берип чоңойтуп атышпайбы? Ошондойлорду жогорку кеңештен талап кылып турган киши керекпи? Туурабы? Керек. А көчөгө кандидаттарга мыйзамсыз камалгандарды сурасак айта албай коюшту, туурабы? Бул бир. Экинчиси, ошол өкмөттүн канча 22 мүчөсү бар экенин билбегенден кийин кантип жогорку кеңешке барасың? Ар бир кыргыз жараны билмек аны. Биз мунун үчүн айтып атам. Биз трактористтер барып космонавттын ордуна койгондой эле жашап келатабыз да канча жылдан бери. Токтотушубуз керек.
Албетте менин да билимим ашып кеткен деп айта албайм. Акаевтай деп. Бирок көрдүк го Акаевди президент кылып шайлап алып. Мен сиздерге айтарым, эң негизгиси ооба, боларга караганда көбүнө барган жетиштүү. Билимим, Кудайга шүгүр. Бир жүрөгүндө оту бар, эли үчүн күйгөн азамат барыш керек ажемге. Койтуп аткарылбаган программаны жазып алган кереги жок. Туура тандаңыздар, кайдыгер болбоңуздар, кошуна колоңуздарга байланышыңыздар. Мен сыртта жүргөн мигранттарга да кыргыздын жаранысыңар. Силер кыргыз мамлекетинде үйлүү, жайлуу болуп жашаңар келет, туурабы? Баарыбыз жапа-тырмак күрөшүп, системаны жок кылалы. Системаны, башка сөздүн кереги жок. Энергетикаң болобу, айыл чарбаң болобу, билимиң болобу, системаны жок кылышыбыз керек. Ташматтап келип, эшматты коюп койгондо оңолбойбуз. Аны баарыбыз көрүп турабыз. Ошондуктан кыргызстандык жалпы элим, мигранттар Ленин районунда тааныштарыңыздар бар болсо Бишкек шаарынын айтып, туура адамды, өзүңөр ишенген адамды, эртең ошол адамдан кайра сурап алгыдай кылып шайлап добуш бериңиздер. Таанышым экен, жакын досум экен дебей. Калыс болуңуздар. Чындыкты сүйгөн, адилеттүүлүктү каалаган, чындап иштей эле турган. Кээ бир депутаттар көргөнбүз бул жогорку кеңешке барганда. Жазган бир мыйзам жок. Мен муну жаздым, тигини жаздым дейт. Жок, айтып берсинчи, оно бирге алып өзгөртүү түзөтүүлөр киргизген. Эми силерге айтайынбы? Көчө күнү дебатта мен биринчи туруп калыптырмын. Мен 3800 мыйзам бар деп сүйлөп койсом, белки аягында Тагай Руслан белки айтып, алар дагы Ырсалиевтер 3800 деп. Ошол жерден суроо бердитпейт экен бизге. Тилекке каршы тийип коет. Кыргызстанда канча пенсионер бар десең билбейт, өкмөттүн мүчөсү бар. Канчасы экенин билбеген адамдар өкмөттө гилейген, бакыйган, аким болуп туруп билбеген адамдар кантип билет муну? Мэр Каменин жетекчисине башыйбы? Же жогорку кеңешке башыйбы? Албетте. Өкмөткө кирет да, туурабы? Рахмат. Туугандар, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Жаштар, сиздерге айтарым. Кыргызда жакшы сөз бар. Талашпасаң так жок, чуркабасаң бак жок дейт. Чуркап гана аракет кылгыла. Күрөшпесең бул ичип жеген коррупционерлер атасынан, энесинен мурас болуп калаган булардыкы. Карапайым элдин балдарына кайрыла тилем. Күрөшкүлө чындык менен, адилеттүүлүк менен күрөшкүлө. Ошондо жеңишке жетесиңер. Бүгүнкү жашоону ойлоп эмес, эртеңки Кыргызстан келечеги үчүн тарых алдында таза болуп өткүдөй болгула. Барыбыз өтөбүз дүйнөдө, түркүк болуп эч ким дүйнөгө калбайт. Рахмат, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Менин аты жөнүм Чыңгыз Капаров. Менин бюллетендеги номерум 19, 10 сентябрда барып, туура адамды тандайт деп ишенемин. Бир күндүк гана колуңарда власть бар, бийлик бар. 10 сааттык ашып кетсе. 6-дан 8-ге чейин. Ошондо жаңылбай туура тандаңыздар. 2000 сомго, 1000 сомго алданбай. Азыр 15 000, 20 000 алып атасыңар агитаторлор. Көрөм шайлоодон силер тааныбайт. Жыртык тешигиңерди бүтөй албайсыңар аны менен дагы. Силер балдарыңардын келечегин сатып атасыңар. Жаштар силер өзүңөрдүн келечегин сатып атасыңар ошол арзыбаган акчага. Ошондой туугандар. Мен ыштап ачам, башка кылам дейт, эчтеке кылбайт. Жомок мунун баары. Рахмат, аман болуңуздар, туура адам тандаңыздар. Эгер өтүп калсак жогорку кеңештен сүйлөйбүз, өтпөй калсак айла жок акталгыча биз сүйлөгөнгө болбойт. Муну туура түшүнүңүздөр. Саламатта туруңуздар. Дагы айтам, менин бюллетендеги номерум 19, жалпы жардам берет деп ишенем. Рахмат, кайдыгер болбоңуздар.